Кыргызстанда бир сутка ичинде 606 адамдан коронавирус аныкталды. Ошол эле маалда 279 бейтап дартты жеңди. Бул тууралуу республикалык штабтан маалымдашты. Ага ылайык өткөн суткада COVID-19 жуктургандардын көбү Жалал Абад облусу менен Баткенде катталган. Жуктургандар: Бишкек 88, Ош 36, Чүй облусу 29, Ош облусу 97, Талас облусу 24, Нарын облусу 2, Ысык Көл облусу 41, Жалал Абад облусу 184, Баткен облусу 105. Айыккандар: Бишкек 53, Ош шаары 24, Чүй облусу 25, Ош облусу 73, Талас облусу 6, Ысык Көл облусу 13, Жалал Абад облусу 55, Баткен облусу 30. Ушуну менен Кыргызстанда COVID-19 жуктургандардын саны 55.750-гө жетти. Анын ичинде 47.616сы айыгып, 1.134 бейтап көз жумду. Оору аныкталган бейтаптардын ичинен 3.328 стационарларда, 3.156сы амбулатордук шартта дарыланышууда.